Негизи бул мектепке даярдоо бул өтө татаал компоненттүү түшүнүк болуп эсептелет да. Бала бакчада баланын негизги ишмердүүлүгү оюн болуп эсептелет. А мектепте болсо бул оюн процесси балада окуу менен алмашат дагы, бала үчүн бир өтө бир татаалдыкты, ары бир коркунучту жаратышы мүмкүн да. Бул учурда педагогко ата-энелер биринчи кезекте жардамга келиши керек. Алар балага ар түрдүү тараптан жардам бериши керек. Психологиялык жактан, социалдык жактан, интеллектуалдык баардык жагынан колдоп, баланын мектепке болгон бир баруудагы коркунучун, ошол бала бакча менен мектепке өтүүдөгү куракты, ошол мезгилде балага бир кандай бир ар жанында жардамын сездирип, ошол ата-энелик мээримин төгүп, бизде азыр кандай болуп калды? Балага эгерде материалдык жактан камсыздап, балага кийим алып берип, анан тамак ашын алып берип, бала бакчасын төлөп же мектебин төлөсө эле, ата-эне ойлойт, биз баланы багып атабыз, балага кам көрүп атабыз деп. Бул таптакыр туура эмес түшүнүк болуп эсептелет. Балага эң башкысы ата-эненин мээрими керек. Ата-эненин жардамы керек. Мисал келтире кетсе, мисалы бала бакчада баардыгыңыздардын эле башыңыздардан өтсө керек, утренник деп коебуз, бир жаңы жылдык кече болобу, бир майрамга кечелер болот. Ошол кечелерде бала эгерде бир роль тапшырылса, ошол ырды айтабы же болбосо бир ролду аткарабы, жомокту аткарабы, ал ошол залдан көзү менен ата-энесин издейт, энесин издейт. Ал бардыгына даяр болуп турса дагы коркунуч сезими болуп турат. Канчалык тарбиячысы ага жакшы мамиле кылып турса дагы залдан ошол отурган жерден ата-энесинин көзүн издейт. Анан энесин көргөндө же атасын көргөндө ушунчалык балада баягы эме пайда болот, ушунчалык бир эрктүүлүк пайда болот, ушунчалык бир баягы коркуу сезими жоголот дагы, ал андан ары ошол процесске журулушуп, ал сезип туруш керек да, менде колдоо бар, бул жерде ата-энем отурат. Демек бул баланын мектепке баруусунда дагы ата-эне чоң роль ойнойт. Биз мектепке даяр десек эле ойлойт экен кээ бир ата-эне жазганды билиш керек, же окуганды билиш керек, минутасына мынча жолу мынча сөз окуш керек деп ойлойт экенбиз да, бирок ал туура эмес. Эң биринчи бала ошол психикалык жактан даяр болуш керек, анан социалдык, инсандык жактан даяр болуш керек. Психикалык жактан дегенде кандай? Жанагы биз буга чейин жана коркунучтарды айтып кетпедикпи? Жалгыздык коркунучу. Мисалы мен мектепке барсам, ошол балдар мени кабыл алабы? Ал балдар менен мен топто мисалы дос боло аламбы? Эми бул бала мунун баарын бизге ушинтип илимий тилде айтпаса дагы, ал өзүнчө коркунуч болот. Эмне үчүн баргысы келбейт? Анткени аны бир чоң бир коркунуч күтүп тургандай ойлойт. Анан ошол балдардын социалдашуусу дагы бул чоң мааниге да. Ал буга чейин бала бакчада балдар менен оюнуп кетүү мүмкүнчүлүгү, жөндөмдүүлүгү кандай болгон, ар кандай конфликттик кырдаалдар болот, жагдайлар болот. Ошол жагдайдан чыга билеби? Интеллектуалдык десе эле биздин ата-энелер жанагы жогоруда мен айтып кеткендей санаганды, окуганды билиш керек. Жок, бул туура эмес. Ошол бала интеллектуалдык эме дүйнөнү кандай кабыл алат? Таанып билүү жөндөмдүүлүгү кандай? Ага айтылган сөздөргө туура жооп бере алабы? Өзүнүн ой жүгүртүүсү кандай? Анан мисалы кай жерде, кайсыл учурда кантип сүйлөш керек? Кандай өзүн алып жүрүш керек? Жанагындай конфликттик кырдаалдан кантип чыгыш керек? Анан ойлонуу сезими, аң сезими, булардын баардыгы интеллектуалдык жактан даярдык болуп эсептелет. Ошон үчүн баланын 6 жаштан берүү же бербөө же 7 жаштан берүү маселеси ушул кырдаалдардан, ушул компоненттерден көз каранды болот. Бул тууралуу балдар психологдору дагы, педагогдор дагы көп эмгектерди жаратышкан. Анан балдарды 6 жаштан даяр болуусу ушул алардын физикалык, гигиеналык, социалдык, интеллектуалдык, психикалык ушул компоненттерден көз каранды болот. Кичинекей балдардын, мектепке чейинки курактагы балдардын көңүлүн биз бир 6-7 мүнөт убагында өзүбүзгө бурдуруп калбасак, кызыктырып, анда биз балдардын көңүлүн бура албайбыз, биз аны кызыктыра албайбыз сабактарыбыз менен. Эмне менен кызыктырабыз? Ал бала 6 жашта курактагы бала оюн карак. Демек, биз ага бере турган билимибизди, үйрөтө турган көндүмдөрүбүздү оюн аркылуу
бергенге милдеттүүбүз деп айтсак болот. Анан бала бакчада сабактардын баары көбүнчө оюн түрүндө өтөт. Программалар дагы кайрадан иштелип чыгыш керек. Программалар ошол 6 жаштын курагына ылайыкталып, 1-классты мен ойлойм оюн процессинде, оюн ишмердүүлүгү аркылуу балдарды окутсак, анда жакшы жыйынтык болот деп ойлойм. Анан көбүнчөсү эле эркин формада кармаш керек балдарды. Аларды чектебеш керек кыймыл аракетин. Анткени бул убакта балдар өтө гиперактивдүү мүнөзгө ээ. Бул убакта балдар бардык нерсени таанып билүүгө кызыктар. Эгерде биз ошол убакта алардын чектесек бардык жактан, анда баланын андан аркы билим алууга болгон кызыгуусу, мектепке келүүгө болгон кызыгуусун биз мокотуп алган болобуз да.